ГРУППага Рамазан айында ушинтип элди ойлоп, жумушу жүрүш үчүн, ушинтип элден ыраазычылык алыш үчүн, дуба кабыл болуш үчүн ушинтип тиги элдерди чакырып, тамак берип, ушундай продукт алып, андай мындай жардамдарды берип атат. Ушу КЖ группанын баласына Кудай өмүр берсин, анын иштегендерине ошондой иштерине ийгилик каалайм. Салып аткан үй ак жоктой үй болсун, эл керегине жараган бала болсун, анан шарт оорлорго бирден болсо деле үй берип койсо, ар бир үйгө берип койсо, андан да сонун болот. Ушул берген продуктусуна рахмат. Кудайга шүгүр. Ден соолугу чын болсун. Элге рахмат. Элде болсо бизде болот. Айылдардын эң улуу айы болгон ушу Рамазан айында ушундай иш-чараларды уюштурган жетекчилерге ыраазычылык билдиребиз. Жана ошолордун ар бирине өзүбүздүн ой тилек, максаттарыбызды айтышыбыз керек. Үйлөрүнө аманчылык болсун, иштерине ийгилик болсун, тынчтык тилеп мураттана берсин. Кылып аткан иштерине Аллага ыраазы болсун. Ошо орозолору кабыл болсун. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, эжекелер, апалар, аталар. Биринчиден сиздердин баарыңыздар эле көрүнүп атабыз, Мына мен сиздер баарыңыздар көргүчү жерде турайын. Биринчиден ушул ыйык Рамазан, ыйык орозо, ушул жакшы бир, азиз бир, маанилүү бир айыбыздар менен чыныгыбыздан куттуктайт. Себеби дегенде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жылдан жылга орозо айынын мааниси дагы көйдө болуп атат. Жылдан жылга орозонун кадыры дагы бийиктеп атат. Ошого ушул ыйык орозо айыбыздар менен куттуктап, ушул айда күндүн ысыгына карабай, турмуштун кээ бир деңгээлде кыйынчылыгына карабай, орозо кармагандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биз азыр ушул ыйык Рамазан айга, Курбан айт майрамдарыга, биздин кыргыздын, биздин мусулмандардын эң маанилүү майрамдарын ыктап, колдон келишче аракет кылып атабыз. Бирок мындан кийин колубуздан келишче биз бул кишилерди тааныбайбыз. Бул кишилер биздин тууган эмес. Биз бул кишилерден алыспыз дебей, түндүк түштүгүм дебей, кыргызым орусум дебей, баарына бирдей деңгээлде дайым жардам берүүгө, дайым ушундай азык-түлүк коробкаларыны таратууга, дайым сиздерге окшогон Кудайдын сүйгөн пенделеринен бата дуа алууга дайым аракеттенебиз. Билесиздер аны. Буюрса ошого бүгүн биз ошо чакырылган коноктордон, чакырылган биздин ушул муктаж үй бүлө деп тандалып алган үй бүлөлөрдөн баары келе албаптыр. Бирок биздин чакырылбаган коңшу колоңдордон угуп, же болбосо тааныш билиштерден угуп келгендер да болуптур. Биз эми баарыңыздарды ыраазы кылууга аракет кылабыз. Биз баарыңыздарды бул жерден колуңуздар куру кетпешине аракет кылабыз. Бирок
бир эле айтчу нерсем, билиңиздер, биздин ошол ГРУПП кайрымдуулук фонду дайым сиздерге жардам берүүдө, дайым сиздерге кол узатууда, дайым колунан келген жардамды аябоого дайындайт. Орозуңуздар кабыл болсун, Кудайдан тилеген нерсеңизди Кудай тарабынан кабыл болсун. Дейм. Иш-чара өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол ыйык Орозо айынын, Рамазан айынын урматында жыл сайын элдин баары баягы иптар берүү, ооз ачыруу, же болбосо дасторкон жаюу менен алек болсо, биз ошол биздин коомчулукка жаңыча бир ыкма, жаңыча бир түшүнүк киргизейин деп, ошол ар бир адамга иптар кылууга, ооз ачырууга кеткен суммага бир аз акча кошуп, азык-түлүк коробкасына, ошол азык-түлүк коробкасынын берүү ыкмасына жылдан жылга колдон келишинче өтүп атабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, чындыгында муктаж үй бүлөлөр келди деген үмүттөмүн. Чындыгында баягы тааныш билиш болбостон, же болбосо чоңдор болбостон, же болбосо саясий өңүттө эмес, чындыгында майыптар, чындыгында азиздер, кээ бир деңгээлде Кудайдын сүйгөн пенделери келип, бүгүнкү ушул иш-чарага күбө болуп, чакырылып, ушул адамдарга, биздин жарандарга ушундай бир коробкалар таркатылып атат да.